Бүгүн биз дүйнөдөгү эң чачы узун жана оор болгон адамдардын жана ошондой эле мурду аябай чоң Гиннестер рекорддор китебине кирген адамдын видео ролигин сиздерге тартуулайбыз. Эгерде мага жакты белгисин көбүрөөк бассаңыздар, мындан да кызыктууларын кийинки видео роликте даярдайбыз. Тран Ван Хэй өзүнүн алтын жылында бүткүл дүйнө жүзү боюнча жаңылыктарды жаратты. 73 жаштагы вьетнамдык жигит анын укмуштуудай өзгөчөлүгүн, чындап эле узун чачтарын сүрөткө тартуу үчүн үйүнө келген. Фотографтар тарабынан сүрөткө түшкөн. Хэй 25 жашында чачын кырккандан кийин, катуу ооруп калгандан кийин, ал мындан ары чачын кыркпоону чечти. 50 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин анын чачы узундугу 22 футтан ашкан жана 23 килограммга жакын оор салмакта болгон. Анын чачы Гиннестин рекорддор китебине расмий түрдө кирбесе да, Тран Ван Хэй дүйнөдөгү эң узун чачтуу адам катары белгилүү. Анын жубайы Нгуен күйөөсүнүн физикалык өзгөрүүлөрү анын мүнөзүнө таасирин тийгизгенин айтты. Анын чачы канчалык өссө, ошончолук ага жергиликтүү буддисттер шыктанган. Ал дары чөптөр менен калган өмүрүн адамдарды дарылоого арнаган. Бейтаптардан бир тыйын да алган эмес. Гиннестер рекорддор китеби эң узун мурундуу адамдын видеосун чыгарды. Мехмет Өзирек аттуу түрк жигиттин мурду 8,8 см. YouTube, Instagram'дагы Гиннестин рекорддор китебинде көптөгөн дүйнөлүк рекорддорду чагылдырган видео жана сүрөттөр толтура. Гиннестин рекорддор китеби жашоосунун кайсы бир мезгилинде дүйнөлүк рекорд койгон адамдардын ретроспективдүү видеолорун көп жарыялайт. Жакында эң узун мурду бар адамдын видеосу Гиннестин рекорддор китебине кирди. Мехмет Өзирек аттуу түрк жигиттин мурду 8,8 см болгон. Ал 2010 жылдын март айында дүйнөлүк рекорд койгон.